Açık айтайын bunu sizlerge. Men öte көп акча айланган, öte çoğun акча жасаган, жеке бизнеске айлантып алган, медицинадан адамдардын өмүрүнөн, өлүмүнөн акча жасап аткан мекеменин куйругун бастым достор. Мен сиздерге муну ачык айтып атам. Мен бул çoğun acıdardın kuyruğun bastım dostlar. Бирок бул басканыма куйругун өкүнбөйм, жана ушунун аягына чейин күрөшөм достор. Ал үчүн менин сүйүктүү мекендештерим, кыргыз элим менин артымда, биздин команданын артында тирек болуп туруп берет деп ишенем. Урматтуу достор, азыр эмне себептен баргандыгымды мен айтып бердим сиздерге. Жана баргандыгыма өкүнбөй тургандыгымды да сиздерге айтып бердим. Эми экинчи жагдай. Ошол жердеги дарыгерлерди азыр мен эмне үчүн кайрылды, эмне үчүн жазды, эмне үчүн ошону айтты, мен азыр сиздерге ошонун ар бирин талдап көрсөтүп берем азыр. Ал үчүн биринчи мен сиздерди көрсөтөйүн ошо видеого. Азыр ноутбугумдан көрүңүздөр. Бул бүгүнкү ушул онкология борборунда, гематология борборунда иштеген дарыгерлердин бир уч тобу. Мен айтып аткан жогорудагы системдүү коррупцияга тиешеси бар айрым дарыгерлер жүрөт бул жердечи. Анан урматтуу туугандар, бул жерде муну сүйлөп аткан кишини көрсөтөйүн. Это обращение от всего коллектива Национального центра онкологии. Вот уже несколько дней подряд в наш центр